Кандай улуттун өкүлү болбосун, адамдардын баары окшош. Сезимдери, көйгөйлөрү, жада калса кулак мурду дагы. Бир гана өзгөчөлүгү бул маданияты деп айтып коюшат экен, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу белгилүү обончу композитор, маданий ишмер Исрадин Аманбаев мырза болмокчу. Саламатсызбы, Исрадин мырза? Саламатчылык. Жогоруда айткан ойго кандай карайсыз? Бул сөз абдан таап айтылган сөз. Бул маданият боюнча мындай да бир сөз бар. Бул маданият улуттун жүзү. Улуттун жүзү деп айтылат. Эмне үчүн ошо улуттун жүзү? Эгерде улут болуш үчүн аны сөзсүз түрдө тили болуш керек өзүнчө. Андан кийин өзүнө тиешелүү каада салты. Каада салт бул дагы маданиятка кирет. Каада салты, анын ичиндеги маданияты десек, ошо маданият ичинде өргүүсү, музыкасы, мына жана башка ошого окшогон маданиятка кирген нерселер кирет. Ошону менен улут айырмаланып турат. Эгерде улутта өзүнүн тили болбосо, өзүнүн мындай өзүнө тиешелүү маданияты, каада салты, искусствосу жок болсо, ал улут толук кандуу улут деп айтылбайт да. Ошондуктан илгерки акылмандар айткан экен да. Эгерде бир улутту багындырам десең, анын эң биринчи маданиятын жок кыл. Маданиятын жок кылсак, ал улут өзү эле чөгөлөп берет. Улут өзүн өзү таркаганын, өзүн өзү жоготконун өзү билбей калат деген нерсе да бар да. Бул нерсе азыркы улуу улуттарда ушундай нерсе билгизбей өздөрүндө ушундай колдонот. Азыркы мезгилге чейин. Азыркы мезгилде муну керек болсо көбүрөөк колдонгон улуттар бар да. Атайын курал катары. Атайын курал катары киргизген. Сиз аябай жакшы билесиз, азыр мына 21-кылымдын эң чоң көйгөйүнүн бири бул ааламдашуу, глобализация деп коет экен. Бул чоң айлампада жанагындай мажүрөө алсыз улуттар ушул айлампага аралашып өзүнүн жүзүн жоготуп бараткандай да. Эми бул дүйнөлүк деңгээлде алганда биз кыргыздар маданиятыбыз кандай деңгээлде сакталып келатат деп ойлойсуз? Абдан туура. Бул дүйнөлөшүү бул абдан чоң мындай масштабтагы нерсе да. Бул дүйнөлөшүү бул айрыкча ушул менин оюмча ушул азыркы 21-кылымда көп ушуга мындай туруштук бере албаган улуттар өзүнөн өзү жок боло турган нерсе болуп турат да. Абал болуп турат. Бул биздин Кыргызга дагы, Кыргызстанга дагы абдан көп таасир этти. Мына башталышында айтайын, мына союз бул нерсе союз ыдырагандан кийин, союз жок болгондон кийин 95-жылдардан башталды десек болот да. Мен бир эле мисалды айтып берейин. Мына ошол мезгилден кийин кийимди ким көрдү, быржыбайды там басты деген акыбал болду да. Бардык тараптан, экономика жагынан да болсун, саясат жагынан болсун, өзгөчө маданият жагынан болсун. Маданият жагынан дагы өзгөчө музыка жагында, музыка искусствосунда ушундайлар абдан чоң болду. Мына ушуну чоң улуттар пайдаланды десек болот да. Эмнечи мен айтып берейин, мына музыкада ошо кыргыз улутуна тиешелүү кайрыктар жоголду көбүнчө. Сөзгө маани бербей калды. Абдан жөнөкөйлөшүп кетти. Жанагы абдан мындай улуттук колоритте чыккан музыка обон кайрыктары өзгөчө бир ритмге айланып калды да. Ритмге басым жасалып калды көбүнчө. Бул нерсе көп нерсени талкалап кетти. Талкалап кетти дегенибиз кандай? Ошол мезгилде карасак, мына ушул 2096 жылдан баштап 2005-жылдарга чейин
бул нерсе абдан катуу жүрдү. Мурдагы чоң обондорду, чоң күүлөрдү уккусу келбегендер чыкканда, муну менен уже биз ошо улутту, бул дагы улутту таркатуунун, улутту жок кылуунун бир нерсеси болду десек болот да. Дагы жакшы өзүбүздү кийин кармап калдык десек болот. Азыр өзүнүн өзү мындай калыбына келе баштады десек болот. Калыбына келе баштады. Мына көрбөйсүңбү, бир күндөн баштап эртеден кечке чейин бир ырды эле уга берсе, начар ыр деп угасың, бирок ошол ырды эле уга берсе, ошол музыка кан жанына сиңип калат да. Анан кыргыздын музыкасы ушундай экен деп чыгат. Бизден кийинки муундар, биздин балдарыбыз. Биз эмне үчүн айылда жүргөндө манасты угуп чоңойдук, комузду угуп чоңойдук. Ошо комуз менен манас, башка жомоктор биздин каныбыз менен айланган. Каныбыз менен айланган. Ошол жаныбыз менен айланган да. Биз ошол боюнча бизден андан чыгара албайсың эч. Кичинекей мезгилде ошондой комуз, манас, улуттук нерселер менен ошо балдарыңа азык берсең, ал кийин ошол кийин чыгармачылык адам болгондо дагы ошо сөз түрдө чыгармасында болобу, башкасында болобу, сөз түрдө ошо улуттун бир таасирлери сөз түрдө болот да. Болуш керек. Болуш керек. Мына көрдүңүзбү? Бул дүйнөлөшүү абдан мындай чоң таасир берет да. Өзгөчө бизге окшогон мамлекеттерге. Исраиль мырза, бир суроо. Сиз көз жакшы билесиз, Советтер Союзунун маалында, сиз айтып аткан СССР маалында. Тескерисинче мындай 15 республика деп коебуз да азыр, башта 15 улуттун өкүлдөрүн жалпылаштыруу бир саясаты жүргөндөй болгон да. Казагы ким, өзбеги ким, кыргызы ким, эстону ким, ушундай болчу да. Бирок ошого карабай абдан чоң мындай бир, мына азыр музыка жөнүндө айтып атасыз, музыкалык агымдар ошол эле биздин жана Рыспай Абдыкадыров башында турган, Токой Эшбаев деген, жана Мамажанов, мына сиз өзү ошол немелердин ушундай бир поколениянын артында келаткан жана аккордеондо кол ойнотуп, ошону менен жана жандуу үн менен ырдаган бир өзүнчө бир агым бар болчу чоң. Кыргыздардын кайсыл мындай бир жакшы майрамында болсо, же жөн эле көчөсүндө болсо да аккордеондун коштоосундарды алчу да. Сиз айткандай ошол жанагы эркин мамлекет болгонубуздан кийин жана өз алдынча биз мына дүйнөгө биз кыргызбыз деп чыга турган убакта тескерисинче ал мүмкүнчүлүгүбүздү колдонбой, сиз айткандай бир мындай эстетикалык табитибизди бир топ мокотуп, анан жана ритмикалык жана Ямаха деген чыккан, эсиңизде болсо. Ооба. Ошонун ыргагына бийлеп калган, угуп калган мындай бир поколение деп койсок болот. Муундун пайда болушу эмнеден бул? Эмне үчүн тескерисинен чыгып кетти? Бул абдан туура айтасың. Бул ошол союз мезгилинде негедир мындай тазалыкты, нукуралыкты көп мындай колдончу да. Ошону айтам. Нукуралыкты колдончу. Бирок деги алардын чоң саясаты бар болчу, билесиң. Ал бара-бара орусташтыруу. Ошого алып кетчү. Ошого жетелеп кетип аткан бизди негизичи. Жалпылаштыруу, өзүң айткандай. Бирок деген биз ошодон Кудайдын буйругу менен чыгып кеттик да. Бул деген биз үчүн бакыт болуп атпайбы? Бирок деген өзүң айткандай, ошону биз туура колдоно албай калдык. Ошо эмне себептен? Эмне себептен? Бул деген мындай болуп калды. Бул эми барып туруп бул ошол саясатка байланыштуу да болуп калат да көп нерсе. Маданияттын өзү. Мына ошондо маданият министрлигин жоюп таштады. Билесиңби? Ошондо бир менин оюмча бир 2000 жылдан кийин эле жоюп таштады маданият министрлиги. Ошо маданият министрлигинде бир чоң система бар болчу да. Ал система ошо кино жаатында, профессионалдык музыка жаатында, элдик муза жаатында бүт баардыгында мындай даяр эле бир система бар болчу. Системалаштырылган. Ошону талкаланды дагы. Маданият министрлиги бизге кереги жок дегендер чыкты. Маданият министрлиги кереги жок болгондон кийин ал башка министрликке кошуп таштады. Бул агентство болуп калды. Билим берүү министрлигине кошту бир мезгилде. Андан кийин адан чыгарып агентство кылды. Анан комитет кылды. Анан барып отуруп, анан мына жакын арада маданият министрлиги керек экенин түшүндү. Бул маданият министрлиги өнүккөн өлкөлөрдө сөз түрдө болот да.
Бул деген маданиятты баалагандык деп коет да. Маданият министрлиги бул ошол жогорку тепкичтеги бул министрлик болуш керек да дайыма. А биздикилер эмне кылды? Бизди маданият министрлигин жоюп таштап бир убакта. Анан ошол келе жаткан системаны жок кылып алдыбы? Жок кылып алды дагы. Анан ошол системаны талкалап алды. Анан маданиятты башкара турган, же болбосо көзөмөлдөй турган, же болбосо багыт бере турган адамдар жок болуп калды. Кадрлар жок болуп калды. Талкаланып калды система. Ошон үчүн биз көбүнчө башка жакка буруп кетти да. Башка жакка буруп кеткен ошондон болуп калды. Башкадан буруп кетти. Ошону менен биз көп аксап калдык. Өзүң айткандай, мына ошол мезгилдеги төрөлгөн балдар азыр бир 20га чыгып калды десек, ошол муун 25ке чыгып калды азыр. 25ке чыгып калды. Ошол муун ушундай тарбияланып калды. Ал муун таза музыканы укпай калды, мындайча айтканда. Улуттук кайрыктарды укпай калды. Алар башка бир кайрыктар менен, башка бир каада салттар менен чоңоюп калышты. Бул ошол муун дун ошондой өскөндө биз улуу муундагылар бир аз күнөөкөрбүз дейсиз. Күнөөкөрбүз. Айрыкча ошол маул бийлик башында турган адамдар, ошол мезгилдеги айтып атам да, ошол маданият бир мезгилде жок кылган адамдар буга тикелей күнөөлүү десек болот да. Бул сиз экөөбүз абдан жакшы билебиз, адам эки түрдүү тамактанат. Бирөө материалдык, кадимки эле жеген тамак ашыбыз. Экинчиси руханий. Ошол маданият бул руханий азыгыбыз. Ошол эле музыка, адабият, кино, театр, керек болсо элдик каада салттарыбызга чейин. Сиз айткандай жана бир сөз бар. Эми бул бир аз оройраак болсо дагы айтышка туура келип атат. Жанагы байланган итти кой берип койсоң, ушунчалык көпкө чейин байланып турган ит көнүп калат экен, ордунан бош турса да ордунан чуркай албагандайчы. Мен ушул жанагы Советтер Союзу талкалангандан кийин өз алдынча бир улутубузду бутуна тургузабыз деген саясаттын жүрбөй калганы жана байланган иттей эле салыштырам да. Туура. Биз эркиндиктин баасын сезбей калдык окшойт. Эркиндиктин баасын сезбей калдык десек да болот. Бул туура айтасың. Бул деген билесиңби? Биринчи очурутта биринчи мындай деңгээлге биздикилер саясатты коюп алды да. Саясатты коюп алышты. Анан саясаттан кийин экономикабыз өзүң көрүп атасың. Анан экономикадан кийин маданиятты деген бул деген акыркы бир жетим баладай болуп жетим баладан дагы жаман болду десек болот да. Мына азыркыга чейин эле маданиятка бөлүнгөн бюджет өзүнүн деңгээлинде бөлүнбөйт да. 0,3% деп атат, анын бир канча бир проценти да бөлүнбөй атпайбы. Мына ошол мезгилде көрөбөйсүңбү? Өзүң көрсөң ошол театрларга, драм театрларга барганда биз кадимкидей ошол күнү жасанып, өзүбүздү карап, путубузга чейин бадинкебизден баштап прическабыз чейин жасанып, анан керек болсо ошол эгерде студент болсоң ошол кыздарга пригласительный алып берип, ошол күнгө театр үчүн майрам болчу деп. Маданияттуу болгонго аракет кылчу. Маданияттуу болгонго аракет кылчу да. Ошол кыргыз драм театрларына биз барган мезгилде ошол жерде элдер агылып турчу, укмуштай сонун болуп жасанып алып барчубуз. Ошол театрдын бир сонун нерсесин көрчүбүз. Болбосо кинолорго барганда өзүң билесиң. Кинолорго барганда биз бир жума мурда билет алып койчубуз да. Даярданчубуз кадимкидей. Болбосо бир мындай филармония киргенде, концертке киргенде, оперный театрга кириш ан үчүн биз андай деңгээлге чыгыштын өзү, ошондой угуучу болуштун өзү ан үчүн даярданыш керек болчу да. Ал жерге көптөрү бара берчү эмес. Ал деген ушундай ыйык сахна катары сезилчү да. Көрдүңүзбү? Ошондой деңгээлден кандай деңгээлге түштүк? Көрдүңүзбү? Мына бул деген ошол мезгилде көрбөйсүң. Мына министрлер өздөрү барчу дайыма. Губернаторлар дейбиз ошол мезгилде, обкомдун милиция секретарлары өздөрү барып отурчу. Мисалы чоң бийликтеги адамдардын баардыгы барып туруп көрчү да ошонучу. Азыр деген кээ бир мына саясатчыларыбыз эми кечирип коюшсун, ошол филармонияга, ошол театрга баргандан уялгандар бар. Андай нерсени мен бул жакта эле көрүп алам дегендер бар. Эгерде маданиятты өнүктүрөбүз десе, ошолор өздөрү барыш керек да.
көрсөтүп мисал катары. өзүбүздүн спикер болобу, өзүбүздүн премьер министрибиз болобу, президентибиз болобу, керек болсо ошол барып отуруп, ошондой жаңы премьераларга барып отурса, биздин элдер азыр ушундай түшүнүп калат. Андан кийинки министрлер ээрчип барат сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бул улуу адамыбыз баргандан кийин биз да сөзсүз барабыз деп. Бул эми баягы театрга баргандын, театрга алып барыштын бир өзүнчө бир жолу болуп атат да. Саясаты болмок. Саясаты болмок да. Ушундай мен нерселерди менимче керекпи деп ойлойм да. Андан кийин анан элдер өздөрүнчө бара баштайт. Туура. Бара баштайт. Эгерде театрга барып укпаса, киного барып укпаса, театрларга барып укпаса, анда маданиятыбыз кимге керек? Ооба. Мен билгенден Исраил мырза, сиз оончулуктан башка дагы азыр мына Кыргыз Республикасынын менимче жалгыз болуш керек жана музыкалык ыктагы мектеп интернатынын директорусуз. Бул деген жана профессионалдуу музыканттарды даярдоонун очогу да биз билгенден Абдыраев жалгыз республика боюнча. Бирок ошолордон сырткары сиз могу маданий иш-чараларга, маданият министрлигинде да көптөгөн кызматтарды кылгансыз. Ошол эле Ош аймагы боюнча, түштүк аймагы боюнча сиз муну ичинен билген адам катары айтсаңыз да, маданиятыбыздын жолун таап кете албай атканы. Бир сиз айткандай жанагындай бир ойлонулган улуттун бир кызыкчылыгына иштеген системаны тургуза албай атканыбыз бул акча каражатына эле байланыштуубу? Бул нерсе акча каражатына байланыштуу десек жаңылышабыз. Акча азыр бөлүнүп атат. Бул нерсе мындай да, маданият министрлигин кайрадан түзбөдүкпү? Мана маданият министрлик түзгөндөн кийин менин оюмча азыр бир 7-8 министр алмашылды. Ооба. Министр алмашылды. Карап туруңуз. Эми ошол министрлердин кээ бирлери маданияттын аралашып жүргөн адамдар келди. Кээ бирлери маданияттан сырткаркы адамдар келип калды. Анан алар маданияттан сырткаркы келген адамдар ошо маданияттын системасын билиш үчүн. Маданияттын системасында көп нерсе бар да, мындай оңой көрүнгөнү менен ал маданият бир эле ырчылар эмес. Ооба, туура. Бир эле киночулар эмес. Китепканалар бар. Анын ичинде китепкана дегенибиз бар, анын ичинде музей дегенибиз бар, анын ичинде райондук деңгээлдеги клубтар, райондук деңгээлдеги маданияттар, жалпы элдик театрдан баштап, андан профессионал театрга чейин, элдик музыкадан баштап профессионалдык музыкага чейин, профессионал композиторлорго чейин, профессионал жазуучуларга чейин бар. Азыр маалыматка чейин кошуп коюшкан. Маалыматтарга чейин кошту, көрбөйсүзбү? Ошолорду үйрөнүп бүткүчөктө эле 1 жыл кетет. Туура. 1 жылдан кийин алмаштырып коюп атпайбы? 1 жылдан кийин маданият министрлигин алмаштырып коюп атат. Эми бул деген мен сурат элем да, бир профессионал адамдарды алып келип, ошол жерге коюп, бир топ иштетип, анан кийин көрүш керек да. Ал системаны эми баштаган пландарды эми жүргүзөйүн дегенде маданият министри алмашат да, башкасы келет, ал кайрадан баштайт. Ал кайрадан ошолорду үйрөнүп бүткүчөктү дагы 1 жыл кетет. Анан маданият өспөй кайра төмөндөйт да. Төмөндөп аткан да ошол. Анан бул жерде макул маданият министрлигине өзүнүн мындай спеси болбосун, болсо мындай искусствон адам болбогон адамдарды алып келсин. Бирок деген ошол аппараттын ичинде профессионалдар иштеш керек. Кесипкөйлөр болуш керек дейсизби? Туура. Мына азыркы мезгилде мен айтып коеюн. Ошол маданият министрлигинде профессионалдар жок. Профессионал дегеним кай жагына? Мисалы, профессионал музыка тарабын түшүнгөн, профессионал кино тарабын түшүнгөн, профессионал театр жактарды түшүнгөн ал жерде адамдар калбай калды. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Азыр ачык айтып коюш керек. Ошол жер үчүн ошолорго профессионалды алып келиш керек, билген адамдарды алып келиш керек. Мына бир нерсени айтайын. Эми мен атын айтпай эле коеюн. Бул жакын кара тили болгон нерсе. Мен өзүм уккан жокмун, күлүп жүрүшөт да. Маданият министрлигинин замы, орун басары театрга барыптыр. Оперный театрда дүйнөлүк композитор Вагнер деген композитор бар. Ошонун жумалыгы жүрүп жатыптыр. Анан ал маданият министрлиги барыптыр дагы программаларын көрүп, анан ал маданият замы орун басарына түшүндүрүп атыптыр да. Мына Вагнердин жумалыгы болуп атат, ушундай десе ал айтат эмиш. Вагнер өзү каякта жүрөт, келбейби деп. Көрбөйсүзбү? Ал Вагнер ким экенин билбейт.
Багнер качан сөгү сөпөт болгонун билбейт. Бул деген көрбөйсүзбү? Эгерде алдам деген Маданият министрлиги профессионал болбой койсун, бирок деген анын орун басарлары, бөлүм башчылары бул деген профессионал болуш керек да. Туура. Алар кантип анан кийин бул өкмөттүк деңгээлдеги концерттерди өткөрүп алат? Башка бирөөнү алып барабы? Ал ошон үчүн өкмөттүк деңгээлдеги концерттердин деңгээли төмөн болгону ошол болуп атат. Өкмөттүк деңгээлдеги мероприятиялардын деңгээли төмөн болгону ошондой болуп атат. Анын үчүн Маданият министрлиги жооп бериш керек да. Туура. Мен айтарым, ошол аппаратты сөзсүз түрдө бир реформа кылып туруп, профессионал адамдарды алып барыш керек. Ошондо бир нерсе жылышы мүмкүн да, болбосо жылбайт көп нерсе. Бул мен айткан бир эле мисал. Андай мисалдар канча. Демек, маданият кээ бир адамдардын түшүнүгүндө бул сахнага чыгып ырдап коюу, же болбосо аш тойлордо бир улуттук кийимди кийип коюп сүйлөп коюу же бийлеп коюу деген эле түшүнүктөн сырткары дагы бул саясатка дагы түзүнсүз тиешеси бар. Чоң таасир эте турган нерсе да, саясатка да чоң таасир эте турган нерсе бул маданият. Бул маданият ошон үчүн улуттун жүзү деп аталат да бекер. Бекер жеринен андай дебейт да. Ошон үчүн маданиятты дайыма абайлап кармап жүрүш керек да. Абайлап кармап кастарлап жүрүш керек. Маданияттын жок болгону бул улуттун жок болгону деп дагы айтсак болот да. Бул маданият деген ошо өзүң айткандай бир эле сахнада ырдап коюу эмес, нары бери басуу эмес. Бул маданияттын тамыры терең. Ошол каада салтыбыздан баштап, мисалы айылдагы илгерки жазылбаган, баракка жазылбаган маданияттарыбыз бар да. Улууну урматтоо, кичине сыйлоо, эң эле жөнөкөй нерсе колго суу куюу, аксак келсе аттан түшүртүү, же болбосо атчан кетип аткан, эгерде аксакал жөө келе атса, сен атчан кетип атсаң түшө калып саламдашуу. Онун баары маданиятта. Керек болсо жанагы окатыбызды тартканда жиликтерди кимдерге тартыш керек? Мына ошонун баардыгы чоң маданиятта. Мына маданият ошол жактан башталып келе жатпайбы? Ошол жактан башталып келе жатып анан кийин башка тармактарга кетип атпайбы? Мына ошол маданият менен барып туруп анан кийин чоң деңгээлге чыгып атпайбы? Бул маданиятты сөзсүз түрдө саясаттан, экономикадан бөлүп карабаш керек да. Муну дайыма чогала жүрүш керек. Керек болсо дайыма кармап жүрүш керек. Мына бир нерсе Европада. Ал жерде президент ким, премьер-министр ким десе көптөр билбейт экен да. Ким ал? Билбейбиз дейт экен. Ал жерде барып туруп Моцарт, Гайден, Вагнер, же болбосо Бетховен дегендерди билебиз деп. Маданий ишмерлерди. Биз ошолорду билебиз дептир. Булар деген алар бул адамдарды, министрлерди, премьер-министрлерди, президенттерди алар деген бул элдин баягы немеси катары карайт экен да. Элге кызмат кыла турган адам. Кызматкерлер катары. Туура. Кызматкерлери катары. Элге кызмат кыла турган адамдар катары санайт экен да аларчы. Менимче бул туура да. Бул туура, эң туура. Биз ошондой деңгээлге жетишибиз керек болуп атпайбы? Биз деген тескеринче болуп атпайбы? Мында кай жерге барсаң, төрдүн башында төрдүн айылга барсаң дагы саясатты сүйлөйт. Туура. Бул туура эмес. Бул деген алар деген даже билбейт экен да, президент ким, премьер-министр ким, министрлер ким, алар келип келе турган адамдар дейт экен. Биздин улуттук байлыгыбыз мына ушулар. Мына ошол чоң адамдарыбыз, улуу жазуучуларыбыз, улуу композиторлорубуз, драматургтарыбыз, актерлорубуз ушулар деп сезет экен аларчы. Аларды деген элге кызмат кыла турган адамдар деп сезет экен. Ошон үчүн алардын аттары бизге немелер кереги жок дейт. Мындай өтө деле кызыксыз да. Бизди көрбөйсүз азыр деген. Тиги айылдагы жүргөн кичинекей баладан баштап кемпирге чейин саясат сүйлөйт. Бул абдан мындай системаны мындай туура эмес болуп калган. Жана бир сөз бар го. Мен өзүм да мындай сыртка чыкканда көп байкадым. Өнүккөн өлкөнүн адамдары саякатчы болот, кембагал өлкөнүн адамдары саясатчы болот депчи. Бул бир мындай ирония менен айтылган сөз экен. Менимче чындыгы бар. Анан бир сөз да дагы бир сөз бар. Элдин арасында көп айтылат. Бул дагы нан болсо ыр болот депчи. Эми Кудайга шүгүр. Жумасына айрыкча мына күз мезгилинде Кыргызда аш той деген абдан көп берекелүү убакыт болот. Курсагыбыз деле сиз айткандай 90-91 жана жаңы өзүбүзгө өзүбүз эркиндик алып
келчигип келаткандагыдай ачык эмеспиз. Жетишпей аткан деле көп нерсе жок. Курсабыз тойду десек болот да. Туура. Бирок эмнегедир ырыбыз оңолбойт. Бул эмне себептен? Туура, туура. Эмнегедир ырыбыз оңолбогону бул ошол айткандай биз ошол кийинки мезгилде бир аз башка жолго түшүп алганыбыз да. Башка жолго түшүп алгандан кийин оңолушу бир аз кыйыныраак да. Адашып калдык. Башка жолго баргандан кийин тиги башка жакка кетип аткан аттын узап кеткенден тартып алып артка алып келиш кыйын болуп атат да. Кыйын болуп атат. Буга бир аз мындай эркин эмес, эгерде кайрып келебиз десек, буга эркин жол бербей, бир аз мындай бекемирээк кармаганга нерсе керек болуп атат да. Ал бекем кармайлык десек, бизге эркинге көнүп калган элдер кыйкырып атышат, баш бербей атышат. Көрдүңүзбү мына? Муну кантип чечебиз? Муну деген эми бара-бара чечиш керек. Бара-бара ошол ордуна коюш керек. Эми эгер биз улут болуп сакталабыз десек, улут болуп сакталасак, муну коюш керек. Себеп дегенде маданият министрлигине бир аз болсо дагы мындай камчы чапканга бир аз жол бердириш керек болуп атат да. Мына кыйкырып атпайбы? Мисалы, маданият министрлиги мындай комиссияны да түзүп көрүштү бир убакта. Бирок деген кээ бир закондорго ылайык келбейт экен. Адамдын укугун цензура деппи? Цензура деп коюшат экен. Болбосо эми ошол азыр эми кичинекей нерсе, мисалы, ошол ырларды угуп көрсөң, уялып кетесиң кээ бир ырларды угуп алып. Ошону менен биздин балдар тарбияланып атпайбы? Бизде рейтинг деген түшүнүк болуп калбадыбы азыр? Популярдуулук деп. Ошону менен тарбияланып атышпайбы? Анан буну деген эркин болгону менен анын пайдасынан зыяны көп болуп атпайбы? Эстетикалык табит. Эртеден кирели кечке сенин балдарың ошол ырларды укса, апаң барбы, атаң барбы деген айтып койчу тансага, же болбосо ушундай бир топ ырларды угуп чоңойсо. Чоңойду даже. Мен тикомун деген. Мен тиком. Анан каяктан кандай анан тарбияланат? Туура. Андан башка деген жакшы ырларды, эгерде жакшы ырларды күндө коюп, эмне үчүн дайыма мурунку мезгилдерде бир патриоттук ырларды коюп, адамдарга угузуп, ушундай бир көп мындай жакшы нерселер болчу эмес беле? Ошонун өзү патриоттукка тарбиялоо деген сөз да. Эми жанагы дайыма чай менен нан ичип көнүп калган ашказанга бир дегенде эле чучук берип койсоң, көтөрө албай ооруп калгандай абалга жетип калдыкпы дейм да. Жеңил желпи нерсеге маданиятка көнүп калган эл жанагындай олуттуу бир маданий чыгармаларды мындай кабыл ала албай аткандай туюлат. Туурабы? Туура айтасың, туура айтасың. Бул кыргыз эли деген бекеринен улуу эл деп айткан эмес экен да. Көрбөйсүзбү? Ошол Манасты, ошол Комузду, Комуздун күйүүсүнүн өзү, мен мына профессионал композитор айтайын. Ал жерде өзгөчө форма жатат. Аны угуштун өзү дагы чоң даярдык керек. Комуз күйүүсүн, Комуздун күйүүсүн укпаган деңгээлге жетип калып атыкпы. Мына ошол жанагы дүнүйөлөшүүнүн жана башка элдердин таасиринен, башка элдердин ритмдеринен, башка элдердин көз карашынан, башка элдердин билгизбей келген куралдарынын негизинде биз башка жака көп кетип калбадык. Көп кетип калдык. Болбосо ошол эгерде өзүбүз мындай жөнөкөй эле карасак, ошо Комуз күйүнүн сынган бугу деген күйүнүн өзү чоң, кандай чоң нерсе. Ал жерде канча философия жатат. Көрбөйсүзбү? Бир эле күн айтайын. Андай болбой калды да. Биз эми ошону дагы бир жолу айтышыбыз керек да. Ошол ооздугу жок кетип калган нерсени ооздуктап, кайра акырындап тартышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн ошол жерге бун үчүн бир эле маданият министрлиги эмес, жалпы эл, жалпы мамлекет ушуга бир аз караш керек болуп атат. Антпесе бул коркунучтуу нерсе. Коркунучтуу нерсе. Мен азыр сөзүм эгер укса катуу тиер, бирок мен журналист катары айтканга акым бар деп ойлойм. Акыркы шайланган маданият министри өзү маданияттуу болуш керек да. Сиз кандай ойлойсуз? Албетте. Маданият министри маданияттуу болуш керекпи? Маданият министрлиги ошо маданият кызматкерлеринин биринчи адам болуп атпайбы? Номер биринчи. Номер биринчи адам болуп атат. Бизде билгенден акыркы шайланган министр менимче маданиятсыздыгынан жумуштан кетти эле да акыркы жолу билгенде. Мен эми
андай нерсесин жакшы билбейт экенмин, бирок биз жаңы маданият министрибиз бизди чакырып, сүйлөшүп, кабинеттин отурдук. Абдан маданияттуу кабыл алды. Абдан маданияттуу сөздөрдү айтты. Демек өзгөргөн экен да? Иә. Маданияттуулук өзгөргөн экен дейм. Бул Аны билген жокмун. Мен оюмча маданияттуу эле киши болсо керек деп ойлоп атам. Сындагандан алысмын, бирок эмнени айтайын дегеним, жана сиз абдан туура сөз айттыңыз да, бир аз каттуураак кол керек депчи. Каттуурактан дагы биринчи кезекте адамдын ички маданияты күчтүү болуш керек. Анан биринчи кезекте улуттук жүздү кармап калган, эгерде улуттун жүзү бул маданият болсо, маданиятты кармап калуу үчүн биринчи кезекте патриоттуулук керек. А бизде бир аз эле патриот болсоң, бул шовинист. Биз ошол патриотту бир аз күчөтүп кээде колдонуп ийбейбиз да. Туура эмес колдонуу. Туура эмес колдонуп алабыз патриоттуулуктучу. Мен муну айтканымдын себеби, бир мезгилде ошол кайра куруу башталган мезгилде улутчул патриоттор чыкканда, мындай жатканда патриот музыканттар чыккан. Бул кайсы жылда? Музыканттар эместер чыккан патриоттор. Бул ошол 2000 жылдан 96 жылдан баштап 2000 жылга чейин да. Ошолор айткан, мына бизге деген профессионал музыканын кереги жок. Операнын кереги жок, балеттин кереги жок, симфониянын кереги жок, окуй. Классикалык музыканттар. Общий кереги жок, жалпы кереги жок. Бизге деген өзүбүздүн манасыбыз, өзүбүздүн комузубуз болсо жетет. Мына Түркменистанда деле опера театры жок экен, жыргап жашап атышат дегендер чыкканда, бул абдан туура эмес сөз болгон да. Манасыбыз, комузубуз кыргыз жашаган мезгилде жашай берет. Аны ажырата албайт эч ким. Мына ошол мезгилде чыккан, бул билесизби? Ошол союз мезгилинин эң чоң бизге маданияттагы чоң пайдасы десек болот да. Бул ошол классикалык музыканын бизге келип опера театр балеттин курулуп калганын өзү, ошол мезгилде композиторлорду даярдап чыгарып, ошо композиторлор симфониясынан баштап операсына чейин, балетине чейин жазганын өзү, ошол мезгилдеги чоң болот Миң жыл кыйык окшогон, Калый Малдыбасанов окшогон, Давлесов окшогон, Абдыраев, Малдыбаев окшогон чоң композиторлор чыккандын өзү, Бөбүсара Бейшенали окшогон чыккандардын өзү бул деген дүйнөлүк чоң нерсе да. Жетишкендик. Жетишкендик. Айтмат мында. Көрбөйсүзбү? Биз ошону талкалашыбыз керек экен да. Эгерде карап туруңуз, бир скрипачты даярдаш үчүн 20 жыл керек. Толук скрипач, бир эле скрипач даярдаш үчүн. Профессионал скрипач даярдаш үчүн биз мисалы 1-класстан баштап 11 жыл окутабыз. 11 жылдан кийин консерваторияга барып туруп дагы 5 жыл окуйт, андан кийин дагы аспирантурасында бүтөт. Ошондо бир скрипачты даярдаш үчүн 20 жыл керек. Эми ошол эгерде скрипачты ошол жерде окутпай кармап калса, ошонун арасында баардыгы талкаланып жок болсо, анан кантип кайра калыбына келтиребиз? Көрбөйсүзбү? Бул искусствонун бир эле жагы. Бир эле бутагы. Бир эле бутагы. Бул ошон үчүн искусствого айырма мамиле жасаш керек да. А ошол жерде мисалы жанагы симфониялык оркестрде отурган ар бир музыканттар ошондой тарбиялангандар да. Бир оркестрде канча адам? Бир оркестрде, чоң оркестрде 50-60 100гө чейин чоң оркестрлерге. Эми ошолорду көрбөйсүң, бирөөнү бир эле музыкант тарбиялаш үчүн бизге 20 жыл керек. А ошолорду тарбиялабай калып, окусаң ошол жерде ажырым болуп калса, анда вакуум болуп калат дагы. Биз кыйратып алабыз да, Үзүлүп калат. Мына көрбөйсүзбү, ушундай бир дүйнөлүк чоң нерселерге алып келген нерселерибизди биз кайра көтөрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздүн улуттан башка дагы дүйнөдөн жакшы нерселерди алып туруп, ошолорду өзүбүзгө пайдаланышыбыз керек. Кино жаатында болобу, театр жагында болобу, башка жагында болобу, буларды өзүбүзгө жакшы пайдаланышыбыз керек да. Начар нерселерди тосуп турушубуз керек. Начар нерселерди киргизбей тосуп турушубуз керек да. Ошол начар нерселердин көбүнчө биздин ошо закондорго кирип кеткен экен да көбүнчө, жана цензура, анан башка деп, анан бул маданият жагына ошол жагын бир аз караш керек экен деп калдым. Өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпи деп калдым да, себеп дегенде алар бизге көп мындай жакшы нерселерди алып келбейт экен. Көрдүңүзбү? Но акыркы убакта абдан чоң бир мындай соц тармактарды айрыкча ызуучу жаратты. Жакында эле ошол белгилүү актерубуз Сүймөнкул Чокморовдун айкели тургузулду да. Бир убакта кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген абдан бир учкул сөз пайда болду эле. Ошол айкелди карап туруп
ал жерден Чокмуровду көрүүгө такыр эле мүмкүн эмес да. Ал кишинин ал жерде кыргыздын да өңү жок, Чокмуровдун да өңү жок. Белгисиз эле маршрут күтүп турган бир киши тургандай сезилет. Буну эмне үчүн айтып атам? Биздин ар бир кадамыбыз, жашоодогу ар бир мындай Кудай, Алла Тааланын билгизбей берген символикалар. Биздин искусствобуз, маданиятыбыз дагы өзүнүн жүзүн өзгөртүп бараткан жокпу деген. Көрдүңүзбү, ушул Сүймөнкул Чокмуровдун эстелигин муну жакшы изилдеш керек болуп атат. Бул буга чейин да ушундай эстеликтер тургузуп, билинбей келип, көрдүңүзбү? Акыры эмне деген эстеликке чейин жетти. Ошо Сүймөнкулбу. Муну деген жасагандарды жооптукка тартыш керек кадимкидей. Улутту мазактаган үчүн. Улуттун жүзүн өзгөрткөн. Мисалы деген дабыр айтат да, күлүп айтат да, ай, булар айтып жүрүшөт. Кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй, Чокмуровдун өңүндөй деп. Мына Чокмурову. Аны деген оскорбление. Бул оскорбление болуп атпайбы? Муну деген мисалы деген ошол жерге кантип барып премьер-министр чакырып барып кантип атышты дейм да. Мен да түшүнбөйм. Ошого чейин барып бирөө жарымы барып көрүш керек болчу да. Мына биз ошого чейин эле бир топ мына биздин Манасыбыздын эстелиги мына аянтта турган. Айтматовдун эстелиги аянтта турган. Ошолорго да канча критика айтылды эле. Булар мына кичинекей коюп коюшту, жаш кезинге коюшту, андай мындай деп. Аны менен токтоп калган эле. Бирок деген ушундай деңгээлге жеткенден кийин бул деген жоопко тартыш керек менимче. Бул деген улуттун өзүн маскаралоо деп атайт элем да менчи. Ошол жерге барып туруп айтпадыбы жанагы биздин кинорежиссерубуз Болот Шамшиев айтты, бирөөсү айтты. Марбажиев айтты. Мен тааныбай турам муну деп. Ал киши өмүр бою дос болуп чогуу өскөн киши экен да. Чындыгында ошондой. А мен өзүмдүн досумду тааныган жокмун деп айтып атты. Эми көрбөйсүзбү, ошону деген муну деген эми ушундай деңгээлге чейин жетишти да. Буларды деген атайын мындай жазалоо, же болбосо ушундай эстеликтерди курганда аны өткөрүп алуу процесстерин жакшы караш керек болчу да. Мына бизди ушундай деңгээлге чейин жетти. Бирок эч кандай тоготуп мындай бир неме кылган адам жок. Адам жок болуп атпайбы? Кайдыгер эле эмне кылсаң ошол кыла деген. Аны алдыртыш керек менимче. Бул жөнүндө дагы көп сөз болот го деп отурам. Бул өзүнчө бир шаарыбыздын так ортосуна тарыхый болгон жана Ала Тоо кинотеатры сиз абдан жакшы билесиз. Кыргыздын кайсыл атуулуу уул кызы болбосун, жаңы Борбор шаарга келгенде биринчи келген жери бул Ала Тоо кинотеатры. Маданияттын очогу десек болот, башталган чекити. Ошол жерге алып барып туруп кыргыз өңү мына ушундай деп Чокмуровдун айкелин коюп койгону бул менимче жеткен мазактын жеткен чеги. Мазактын жеткен чеги көрбөйсүзбү? Эми эгер ушугарыбыз келбесе, анда биз кимбиз? Анда биз деген ким болот элек? Анда биз деген өзүбүз улутубуздун ээси болбой калабыз да. Улутубуздун ээси биз кыйын кыргыздарбыз деп көкүрөктү коюп жүрбөйбүзбү? Андай болбой калабыз. Андай болбой калды да. Көрсө биз кыргыздар экинчи планда эле калып калыппыз да. Аны менимче Россиядан жасалды деп айтып атпайбы? Мен точно билген жокмун. Ал алып келип коюп коюптур. Ошондо койгондо деле эстелик жасап атканда деле бирөө жарым специалисттер барып карап кабыл алды да, акча төлөштү да. 7 миллион сом акча төлөнүптүр. Эми аны мындай болуп атат деп ойлоп атам да, сиз кандай ойлойсуз? Өзүнчө бир жеке ишкерлер демилге көтөрүп жасатышыптыр. Бирок ушунчалык деңгээлде маданиятка көңүл бурулбай калган үчүн эч нерсе болбогондон көрө, жоктон көрө жогору деп коюлуп калсын деген ниет менен баары көпчүлүгү көз жумуп койду деп ойлойсуң да. Бирок антейин десең, улуттун жүзү өзгөрүп атты. Жок, андай кылбаш керек. Бул эстеликти алдыртыш керек. Кандай болбосун да алдыртыш керек. Бул эстеликке адам ал жерге карап отурганда чыдабайсың. Эми Исрадин мырза, бир кыргызда жакшы сөз бар. Канткенде болот какпашты, алдаса болот жашпашты деп бир мындай тамаша иретинде айтылган сөзбү? Бирок менимче чындыгы көбүрөөк да. Муну эмне үчүн айтып атам? Мейли биз бир аз табиетибизди бузуп алган муун бололук. Жанагы кара курсагыбызды ойлоп, эптеп, жанагы нан табуунун аркасында маданиятыбызга көңүл бурулбай калып, бир аз убакытты жоготуп алган муун бололук. Бирок азыр сиз мүдүрү болуп, директору болуп отурган мектеп интернатында сиздер жаш балдарды тарбиялайсыздар. Ошол профессионалдык музыкага. Бул иш кандай кетип атат? Кандай деп ойлойсуз азыр жаш муундар кандай? Бул жаш муундарды тарбиялоо бул абдан жооптуу иш. Биздин мектеп абдан жооптуу иш. Себеби дегенде ошо биздин мектептен бүткөн балдар бул
ушул мектептин толук профессионал музыкант деп колуна күбөлүк алат да. Колуна күбөлүк алып, анан консерваторияга барышат. Бул жанагы орто билим менен Орто билим менен кошулуп туруп, орто менен бирге туруп. Анан буларды анын ичинде эми айта берсе көп сөз, абдан буларды такшалтып, алардын ичинен иргеп алып, алардын ичинде лауреаттарды өстүртүп, аларга оркестрге үйрөтүп, ушундай бир көп иштерибиз бар. Мына биз эми мен айтып коюшум керек, бир чоң жетишкендигибиз бар. Эми баардыгын айтып отурбайын. Бул мектептин тарыхында буга чейин болгон эмес экен. Симфониялык оркестр. Мектептин өзүнүн симфониялык Мектептин өзүнүн балдарынын симфониялык оркестрин биз азыр путуна тургуздук. 2-3 жыл болуп калды, 4 жыл болуп калды. Биринчи жылы биз бираз мындай кичине даярдык көрдүк. Ал эми азыркы мезгилде кадимкидей симфониялык оркестрибиз ойноп калды. Бул симфониялык оркестрди эсептеп келсең аз эле. Аз эле. Бул Ошондо азыркы мезгилде бул Япон дирижеру менен мына жакында 22 ошо ноябрда филармония залында чоң концерт бергеле турабыз. берген атасыздар. Берген атабыз. Балдардын ошол симфониялык оркестри менен. Бул жакшы. Бул деген чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик. Мен мунун үчүн айтып атам. Эми бизде лауреаттарыбыз башкасын айтпай эле коеюн. Бирок деген ошо симфониялык оркестрдин курулгандыгы өзү, ойноп аткандыгын өзү, ошол чоң залда ойноп аткан өзү бул мектеп үчүн чоң. Бир эле мектеп үчүн эмес, бул маданият министрлиги үчүн дагы. Биздин мамлекет үчүн дагы бул чоң жетишкен. Чоң кийинки муундар үчүн дагы бул чоң көрсөткүч деп мен мындай уялбай эле мактанып айтсам болот да. Анын үчүн канча эмгек керек, ошондой деңгээлге жеткириш үчүн. Ошол деңгээлде жеткириш үчүн баардык ошо коллективибиз, баарыбыз ошол чогуу иште ошондой деңгээлге жеткирдик деп айтсак болот да. Демек баары жаман эмес. Эми жаманды биз айтпайбыз азыр, өтө жамандыгы жок. Жакшы нерселерди айтсак болот. Бирок биздин дагы бир билбейм бул кандай адат, кээ бири жакшы деп жүрөт, кээ бири жаман. Кыргыз өлүп баратса деле жакшы дей берет деп. Кыргыз өлүп барса да жакшы дейт. Эми саламдашканда айтат да, кандайсың десе жакшымын дейт. Бирок ишенген адамына гана мен жаманмын деп. Ишенген адамдан жаман дейт. Эми бизде чындыгында Кудайга шүгүр деп айтсак болот азырынча. Бирок деген азыркы мезгилде биз эми борбордо турабыз да. Республикада музыкалык мектептер деген, музыкалык мектепке чейин сөзүбүз келип атпайбы? Республикада музыкалык мектептердин абалдары азыр мышыгыйлагыдай. Чынын айтыш керек. Менимче мышык асынып алат. Асынып алат. Мына маданият министрлигидеги комиссия менен биздин мугалимдерди жөнөттүк. Аларда деген билесиңби, бул музыкалык мектептер эмне максатта түзүлгөн жер-жерлерде. Булар ошол профессионал музыканттарга жер-жерлердеги профессионал музыканттарды тарбиялап, ошолордун арасынан тандап алып, анан профессионал музыканттарды тарбиялоо үчүн ачылган да. Ал жерде азыр кадр маселеси жок. Эч ким барбайт. Көпчүлүк жерде комуз эле ансамбль болуп калган да, мындайча айтканда. Комуз эле үйрөтүп калышкан. Комузду кыргыздар өздөрү эле үйрөнүп алган. Мисалы мен деле 6 жашымдан бери комуз чертем. Өзүм эле үйрөнгөм. Негизги максаты негизги максаты ал жерде бүт ошол аспаптарды үйрөтүү, фортепиано, классикалык багыттагы, ошол үйлем аспаптар, ошол эле кылдуу аспаптар, башка ушундайларды үйрөтүү да. Аларда биринчиден кадры жок, экинчиден аспаптар жок. Аспаптар эскирген. Мына ушундай чоң маселелер бар да. Бул эми бир эле жагы. Мындай көйгөйлөр абдан көп. Чындыгында мына айтып коеюн, мына биз борбордо турабыз, биздин мектебибиз бар. Шубинатында мектеп бар, музыкалык училище, консерватория бар. Буларда деген эми биз борбордо турган үчүн баягы музыкалык аспаптарыбызды бир аз мындай түзөп алганбыз да. Эми бул музыкалык аспаптар эскирип бүткөн. Эскирип бүткөн да. Буларды эми мамлекеттик деңгээлде алып келиш керек. Мисалы бир эле жаңы фортепиано алыш үчүн азыр бизде чыкпайт. Бизде жасалбайт. Жасалбайт да. Бир фортепиано өзү $10.000. $10.000. А бизге деген 200-ге жакын, 100-ге жакын фортепиано керек да. Мисалы бир эле биздин мектеп үчүн. Ар бир сабакка бизге фортепиано курал да бул. Курал да. Бул деген күндүк отурган курал. Ал теориялык сабактардан баштап башка деңгээлге чейин ошол фортепиано керек. Бир эле мисалда. Андай республика боюнча канча окуу жайы бар. Анын үчүн бир чече албайт. Муну деген чоң мамлекеттик деңгээлде чечиш керек да. Же болбосо бул башка бир мамлекеттер менен
келишим түзүп алып келип ушундай кылып туруп алып келбесе, бул маселе күндөн күнгө мындай оркоюп чыгып турат да. Буга чейин келген министрге дагы билчү, азыркы министрге дагы биз жеткиребиз деп турабыз. Ушундай маселелер бул музыка жактан абдан мындай маселелер бар да. Демек, эгерде bunday маселелер чечилбесе, ашып барса Тико Матиз болот, ошого ошондойлор чыгышы мүмкүн, башка. Ооба, туура айтасыз. Жок деген нерсе да. Туура айтасыз. Бул жергиликтүү жана ошол айыл жерлеринде балдар музыкант болгусу келсе, кимди карайт? Эмнеде ойнойт? Сиз айткандай коомуздан башка бул бир эле тармагын айтып Бул бир эле тармак айтып атылбайбы? Бир эле тармак айтып атат. Мындай маселелер көп. Ошон үчүн мен да айтам, ушу Маданият министрлигине биз жаңы келген министрге да айтабыз, арт түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Ал киши абдан мындай чоң системаны карап көрүш керек. Анан кээбирчилерин абдан карабай туруп, көбүнчө жанагы кадрларды ротация деп коет. Ротация. Андай барбы негизи ушу ротация? Ротация деген бар да. Жок, бар болчу да. Бар болчу, азыр жок мисалы. Азыр жок болуп калды. Ротацияга көңүл буруш керек, кадрларды көңүл буруш керек өзгөчө. Менин оюмча көп жерде реформа жасаш керек. Мындай кыскартканын кыскартыш керек, кошконун кошуш керек. Мен бул жерде айтканда мааниси чыкпайт, бирок ошондой бир пландар менен иш кылбаса, мына мен 20 жылдан бери маданиятты каралашып жүрөм өзүм. Маданияттын ичинде жүрөм. Ошон кайнап жүрөм. Өзүң айткандай, Ошо астындагы маданиятты башкарып келдим. Түштүк боюнча да маданиятты башкарып келдим. Бул мен ичинден билем да. Эгерде маданият министрлиги, маданият министри мындай тарыхта калам, ушундай ою болсо, улут үчүн чоң пайда кылам деген. Пайда кылам десе, Туура. маданият реформа жасаш керек да. Туура, туура. Мына бир эле мисалы, мына ол театрларда, драм театрларда дейлик. Драм театрларда ал жерде деген контракт деп коет да. Келишим. Келишим менен иштейт да башка жактарда. Азыркы мезгилде ушундай келишимге өтө албай атышат да. Келишимге өтө албай атышат. Себеп дегенде биздин улуу актерлорубуз бар. Алар иштеп жүрөт. Эми иштеп жүрөт, таанышпасы, бирок деген айлык алып атат да. Штатты кармап жүрөт. Штатты кармап жүрүшөт. Көрдүңүзбү? Народный артистерибиз, эмгек сиңирген артистерибиз, башка чоң белгилүү актерлорубуз, аларды деген ошол штатка кирет да, анан аларды штаттан чыгара албайт. Штаттан чыгарса, ал кишилер урматтуу кишилер. Пенсияга жетишим керек. Ошондой болуп атпайбы? Анан башка жакта келишим менен иштеген, ошо келишимге мисалы бир эле реформанын бир түрү да. Ошо театрларды келишимге өткөрүү. Келишимге өткөргөндө режиссер айтат: "Мага мен мындай спектакль коем быйыл. Мага мындай актерлор керек. Пенсия курагындагы бир актер керек. Эми запасы менен экөөсү болсун. Ортомундагы мындай өзү тандап алат да, анан кийин контракт түзөт. Мына 1 жыл коюп көрөбүз, иштешип көрөбүз. Контракт бүткөндөн кийин кете берет, башкалар алыш керек. Ошондо алардын айлыктары дагы көбөйөт эле ошонун эсебинен. Мына бир эле жолу көрбөйсүзбү? Демек ойлонушубуз керек экен. Бир эле нерсе да. Мисалы мына айылдык клубтар, айылдык китепканалар. Бул жөн эле кара кулпа кайтарып калды. Кара кулпа кайтарып калды. Бирок мамлекет көп акча төлөп атат да. Туура. Билинбеген. 2000-3000 болсо деле акча кетип. Көп акча, 2000-3000 алышпайт алар, азыр көп алышат, 6000-7000ден жогору алышат. Теги тоодогулар андан да жогору алышат. Демек жөн эле ыйлап аткан турбайбыз. Эми алар мени көрсө жаман көрүшү мүмкүн, бирок мен билем да, алар жөн эле акча алып атышат. Мен билип атабыз. Эми ошол жерде мисалы да китепкана жүлүнө турат. Ошол жерде мектептин китепканасы бар. Экөөнү кошуп койсом эмне болот? Мисалы да. Райондун китепканасы бар. Райондун китепкана. Ошо айылдагы мектеп, айылдагы мисалы мектептин китепканасы бар. Ошондой эле айылдык китепкана бар. Айылдык китепкана жүлүнө турат. Экөөнү эки башка бюджет. Эки башка бюджет, экөөнү тең айлык төлөнөт. Ошону неге мисалы тиги китепкананын теги мектептин китепканасына кошконго болобу? Мисалы да. Неге болбойт? Ошол китеп ошол жерде эле окуса болот да. Туура. Ушундай бир штаттар бар да, ошондой мен айта берсем көп нерсе. Эртең мен көп нерсени айтсам, эртең көпчүлүгүнө жаман көрүп калышы мүмкүн. Бирок ушундай реформалар абдан көп да. Туура. Жөн эле карабай мындай реформа жасаш керек да маданиятка көп нерсесине. Биз эми жана өтө чоң улут болбогон үчүн
бири бирибизди кыргызстандыктар баарыбыз эле бири бирибизди тааныгандай сезим болгон үчүн жана өңдү көрсө жүз тайыт болуп ушул каттуураак тийип калбасын, капа болуп калбасын, эртең жолуксак кандай болот деп бири бирибизди тартып, бири бирибизден тартынып, аяп жүрүп, мына жыйынтыгы ала тоонун алдында турат. Ооба, Сүймөнкулдун эстелиги менен бүтүп атат деп Ошо менен бүтүп атат. Туура Анан айтасыз. менимче азыр убакыт келди окшойт, бир аз ачуураак болсо да өзүбүздү өзүбүз камчылап, өзүбүздү өзүбүз колго алып, анан ушул улутубуздун эгерде улут болуп сакталабыз десек, ата бабаларыбыз бизге калтырган улуттук баалуулуктарды кийинки муунга өткөрүп беребиз десек, анда биз бир аз жоопкерчиликти сезишибиз керек деп ойлойм да. Абдан туура, абдан туура. Жоопкерчиликти сезишибиз керек. Анан жоопкерчиликти сезгенде дагы ошол жоопкерчиликти мындай жөн эле кое бербеш керек. Бир аз тартып турбаса, маданият тарабы баягы жүгөнү жок аттай болуп кетип атат да. Жүгөнү жок аттай болуп кетип. Бир жерден учуп өлгөндө жеткизбей Кармап калыш керек. Кармап калыш керек. Ошол жагын дайыма эсте болуш керек болуп атат да. Эми менимче маданият жөнүндө дагы көп сүйлөшүшүбүз керек, көп ойлор айтылыш керек. Бир саат убакыт менимче ага жетпейт. Сиз болсо, Исрайым мырза, убактыңызды бөлүп келгениңизге, оюңуз менен мындай бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Менимче бул сүйлөшүүбүз акыркы болбойт деп ойлойм. Анан мүмкүнчүлүк болсо алдыда дагы ой бөлүшөбүз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат.